Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен PISA компетенцияларын калыптандыруу аркылуу окуучулардын табигый илимий сабаттуулугун жогорулатуу деген теманын алкагында сөз кылабыз. Алгач жалпак тил менен биз сиздер менен PISA деген эмне, деги эле Кыргызстан эмне себептен PISAдан өтүшү керек, PISA тапшырмалары башка тесттик тапшырмалардан эмнеси менен артыкчылык кылат, же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда PISA тапшырмалардын мүнөздөлүшү тууралуу кеп кылабыз. Алгач биз сиздер менен эң жөнөкөй эле PISA деген эмне деген суроого жооп бергенге аракет жасап көрөлү. PISA бул экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму тарабынан түзүлгөн программа. Окуучулардын билимдеги жетишкендиктерин баалоонун эл аралык программасы болуп эсептелинет. Бул программа 2000-жылы уюшулуп, ар 3 жылда өткөрүлүп турат. Мындан ары PISAга катышкан өлкөлөрдүн санынын көптүгүнө байланыштуу PISA изилдөөсү ар 4 жылда бирден жүргүзүлө турган болду. PISAга 15 жаштагы окуучулардын билим жетишкендиктерин изилдөө, баалоо негизинен 3 негизги багытта жүргүзүлөт. Алар окурмандык сабаттуулук, математикалык сабаттуулук жана табигый илимий сабаттуулуктар. Биз жана жогоруда айтып өттүк, мисалы 2000-жылы башталганда окурмандык сабаттуулук тууралуу тесттик тапшырмалар көбүрөөк болуп, ал эми математикалык, табигый илимий сабаттуулук тууралуу тапшырмалар бир аз ага салыштырмалуу азыраак болгон. Ал эми кийинки 2003-жылы мисалы математикалык сабаттуулук тууралуу көбүрөөк тапшырмалар, ал эми окурмандык жана табигый илимий сабаттуулук тууралуу тапшырмалар азыраак болгон. Башкача айтканда, ар 3 жылы ушул негизги сабаттуулуктардын бири үстөмдүк кылып отурат. Маселен, быйылкы жылы 2025-жылы табигый илимий сабаттуулук үстөмдүүлүк кылды. PISAга катышкан өлкөлөрдүн саны жылдан жылга арбып бара жатат. Маселен, 2000-жылы 32 мамлекет катышкан болсо, быйылкы жылы 89 мамлекет катышты. Эмне себептен мынчалык мамлекеттердин саны көбөйүүдө? Көрсө, PISAга катышкан мамлекеттер өзлөрүнүн билим берүү системасынын мониторинг жүргүзүп, башкача айтканда, мамлекеттин билим берүү системасы кандай өңүттө өзгөрүп жатат, анын жетишкендиги, артыкчылыгы эмнеде, же кемчилиги эмнеде деген нерсени таанып билип жана кандайдыр бир тыянак чыгарууга мүмкүнчүлүк алышат. PISA кимди жана эмнени баалайт? Бардык PISAга катышкан өлкөлөрдөн 15 жаштагы окуучулар катыша алат. Себеби 15 жаштагы окуучулар биздин Кыргызстанда дагы барыбызга маалым болгондой 9 класста аяктап, орто мектептеги негизги билимди алып калган болушат. Ошол себептен дал ушул окуучулар мектепте алган билимин канчалык деңгээлде жашоодо пайдалана алышат, тагыраагы теориялык билимди практикада кантип колдоно алат, же жөнөкөй илимий тил менен алганда баланын функционалдык сабаттуулугу бааланат. Анда функционалдык сабаттуулук деген эмне экендигине кайрылып көрөлү. Маселен, кыргыздардын чыгармаларында сабаттуу адам деп кат сабаты жоюлган же жазганды, окуганды билген адамды айтып койсок, бүгүнкү күндө функционалдык сабаттуу адам деген сөз бул ар кандай биздин жашоо чөйрөбүздө түрдүү ар кандай кырдаалдарда өзү өмүр бою үйрөнүп келген билимин, көндүмдөрүн туура ийгиликтүү пайдалана алган адамды биз функционалдык сабаттуу адам деп айтабыз. Анда функционалдык сабаттуулук деген эмне? Жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, жашоого, окууга, иштөөгө жардам берген сабаттуулук бул функционалдык сабаттуулук деп аталат. Биз жогоруда айтып өттүк, PISAда окуучулардын билим жетишкендиктерин изилдөө негизги 3 багытта жүргүзүлөт деп. Бул окурмандык, математикалык жана табигый сабаттуулуктар. Бирок мындан сырткары билим берүүнүн тенденциясынын өнүгүшүнө жараша ар 3 жылда кошумча инновациялык багыттар кошулуп турат. Мисалы, санариптик сабаттуулук 2009-жылы кошулган болсо, ал эми 2012-жылы, андан 3 жылдан кийин тапшырмаларды өз алдынча аткаруу деген инновациялык багыт кошулган. 2015-жылы көйгөйлөрдү биргелешип чечүү, 2018-жылы глобалдык компетенттүүлүк кошулса, 2022-жылы креативдүү ой жүгүртүү. Ал эми быйыл санарип дүйнөдө окуу деп аталган инновациялык багыт кошулду. Бул багыттарды мамлекет кааласа тандап,
ушул багыттар боюнча түзүлгөн тапшырмалардан өтсө болот, же болбосо андан баш тартса дагы болот. Башкача айтканда, аны мамлекет өзү чечет экен. Эми биз жогорудагы айтылган негизги 3 сабаттуулукка кыскача токтолуп коелу. Бул башкысы окурмандык сабаттуулук. Деги эле окурмандык сабаттуулук деген эмне? Бул окуучунун жазуу түрүндө берилген тексттерди түшүнө билүүсүнө жана ой жүгүртүүсүнө, өз максаттарына жетүү үчүн аларды пайдалана билүүсүнө жана көз караштарына, мамилелерине көңүл бурула турган сабаттуулук. Ал эми математикалык сабаттуулук деген кандай? Математикалык сабаттуулук ар түрдүү контексттерде математиканы формулировкалоо, интерпретациялоо жөндөмү. Ал өзүнүн математикалык талдоо жана кубулуштарды сүрөттөө, түшүндүрүү жана прогноздоо үчүн математикалык түшүнүктөр, фактылар боюнча ой жүгүртүүнү өз ичине камтайт. Үчүнчү негизги сабаттуулуктун бири бул табыгый илимий сабаттуулук. Биз сиздер менен бүгүн ушул табыгый илимий сабаттуулукка кененирээк токтолобуз. Бул кандай сабаттуулук? Табыгый илимий сабаттуулук илимий методдордун жардамы менен изилденип, такталып, байкоолорго жана эксперименттерге негизделген тыянактарга алып келүүчү реалдуу кырдаалдардагы көйгөйлөрдү табыгый илимий билимдерди колдонуу менен аныктоого жөндөмдүүлүк. Башкача айтканда, жаратылышта болуп жаткан кубулуштарды биз түрдүү байкоолордон, тажрыйбалардан көрүп, таанып жана ага карата берилген бир көйгөйлүү тапшырмага дал ушул табыгый илимий сабактардан, предметтерден алган билимибизге таянып жооп беребиз. Биз сиздер менен азыр ушул табыгый илимий сабаттуулук боюнча тапшырмалардын мүнөздөлүшүнө токтололу. Бардык тапшырмалар белгилүү бир мүнөздөмөлөр менен мүнөздөлөт. Алардын алгачкысы бул тапшырманын мазмундук чөйрөсү аныкталат. Мисалы, табыгый илимдер боюнча мазмундук чөйрө үчөө, тирүү система, физикалык системалар, жер тууралуу илимдер. Ал эми контексттер булар жеке, глобалдык жана жергиликтүү болуп дагы 3кө бөлүнөт. Мындан сырткары тапшырмалардын мүнөздөмөлөрүнө тапшырманын деңгээли да кирет. Бул эң биринчиси төмөнкү деңгээл же болсо репродуктивдүү деңгээл деп коебуз, ортоңку деңгээл же болсо продуктивдүү деңгээл жана жогорку деңгээл же креативдүү деңгээл деп айтабыз. Ошондой эле тапшырмалардын мүнөздөмөлөрүнө тапшырманын форматы да кирет. Форматтар ар түрдүү болот. Мисалы, бир туура жооптуу, көп туура жооптуу, удаалаштыктын түзүү, же болбосо дал келтирүү, кыска жооптуу, ачык тапшырмалар же кенен жооптуу ачык тапшырмалар болот. Ошондой эле тапшырмалардын компетенциялары да каралат. Табыгый илимий компетенциялар 3кө бөлүнөт. Компетенциялардын алгачкысы бул кубулуштарды илимий жактан түшүндүрүү, экинчиси илимий изилдөө долбоорлорун иштеп чыгуу, баалоо жана илимий маалыматтар менен далилдерди сын көз менен чечмелөө, үчүнчүсү чечимдерди жана иш-аракеттерди кабыл алуу үчүн илимий маалыматты изилдөө, баалоо жана колдонуу. Жогоруда мен атап өткөн мүнөздөмөлөр менен ар бир тапшырма мүнөздөлөт. Же болбосо ар бир тапшырма ушундай багытта каралып чыгат. Азыр биз сиздер менен ушул компетенцияларга негизделген тапшырманы карап, алар менен кантип иштеш керек экендигин байкап көрөлү. Адегенде мен биринчи компетенцияга негизделген, тагыраагы кубулуштарды илимий жактан түшүндүрүү деп аталган компетенцияга негизделген тапшырмага назарыңыздарды бургум келип жатат. Бул жерде сүрөттө оң тарабыбызда темир жолдун рельсине буту кыпчылып калган мышыктын сүрөтү турат. Тапшырма төмөндөгүчө. Башкача айтканда, PISA тапшырмаларында текст кыска, так, ар кандай окуучу билбеген терминдер кошулбашы керек. Эгерде терминдер кошулган болсо, сөзсүз түрдө кашаага анын түшүндүрмөсү берилет. Өтө жөнөкөй сөздөр менен текст түзүлгөн, анда текстти окуп көрөйүн. Болоттон таң эрте темир жолдун рельстерин сырдоону суранышкан. Жумуш учурунда ал темир жолдун рельстеринин жанында жарадар буту менен жаткан мышыкты байкаган. Ал ветеринарды чакырууну чечти. Ветеринар чак түштө келгенде ал жарадар болгон мышыкты чыгара алган жок. Анткени анын буту темир жолдун астында калган. Бул кырдаалга туш болгон мышыктын жараланган буту темир жол рельсинин астында кантип кысылып калганын түшүндүргүлө деген тапшырма турат.
Демек, biz сиздер менен окуучуларга кантип бул тапшырманы иштетишибиз керек. Буга чейин окуучулар демек, маселен физикадан алган билимин негизинде, мисалы заттардын жылуулуктуу негизинде кеңейүү, кысылуу кубулуштарын эске алуу менен ойлонуп көрсө болот. Айталым, ышык эртең менен келди дейли, эртең менен күн жок кезде темир кысылып турган эле. Демек, темир менен жердин ортосунда боштук бар эле, дагы ошол боштукка мышык мисалы бутун салып алган. Ал эми күндүн чыгышы менен мисалы мышык уктап калганда темир кеңейип, жер менен темирдин ортосундагы боштук кичирейген. Ошондуктан мышык бутун чыгара албай калган. Демек, дал ушул кубулушту биз жөнөкөй илимий тил менен түшүндүрөбүз. Тагыраагы PISA тапшырмаларда ар бир тапшырма кандайдыр бир көйгөйлүү маселени козгойт, жана андан чыгуу үчүн же туура ийгиликтүү жооп кабыл алуу үчүн бала табигый илимий билимин пайдаланат. Себеби жашоодо бардык эле жерде бизде мындай кырдаалдар кездешет. Эми экинчи компетенцияга негизделген тапшырмага назарыбызды буралы. Экинчи компетенциябыз илимий изилдөө долбоорлорун иштеп чыгуу, баалоо жана илимий маалыматтар менен далилдерди сын көз менен чечмелөө деп аталат. Бул жерде тапшырма графиктен турат жана кыскача текст берилген. Мен а дегенде текстти окуйм. Текстте Бейтап X Асан деп алайын. Асан врачка кайрылды. Анткени анын бутунда бир нече жума бою айыкпаган жара бар эле. Текшерүүдөн кийин дарыгер Асанга таттуу суусундук ичирип, белгилүү бир убакыт аралыгында анын канындагы канттын деңгээлин жазып алган. Төмөндөгү графикте бизде оң тарабыбызда турат Асандын жана Денисак адамдын канынын анализинин натыйжалары көрсөтүлгөн. Графиктеги маалыматтарды колдонуп, Денисак адамда да, Асанда да кантуу суусундукту ичкенге чейин жана 1 сааттан кийин кандагы канттын кандай өзгөрөөрүн салыштыргыла деп атат. Жана тапшырма сенин оюңча Асан кандай абалда деп турат. Демек, биз оң тарабыбыздагы графикке назарыбызды салабыз. Графиктин X огунда убакыт саат менен берилген, Y огунда болсо кандагы глюкозанын концентрациясы микромоль литр менен белгиленген. Демек, балдар менен иштегенде биз графикке көңүл бөлөбүз. Демек, Асан кайрылганда ага таттуу суусундук ичирген экен. Бул жерде Денисак адамдын диаграммасы графикте ылдый тарапта, ал эми Асандыкы үстү тарапта турат. Эгерде кандагы канттын концентрациясына көңүл бөлө турган болсок, Денисак адамдын канындагы канттын деңгээли 4 микромоль литрдин тегерегинде турат. Ал таттуу суусундук ичкенден кийин 1 саатта көтөрүлүп, кайра экинчи саатта толугу менен түшүп нормага келип калгандыгын графиктен көрүп турабыз. Ал эми Асандыкына назар салып көрөлүчү. Асандыкы кандагы канттын концентрациясы 6 микромоль литрге жетип турат. Бул эмне дегенден кабар берет. Демек, Асандын канында канттын деңгээли нормадан жогору экен өзү эле. Ал эми ал дагы таттуу суусундук ичкен маалда канттын деңгээли 10го чейин көтөрүлүп кеткен. Бирок Денисак адамдыкындай эле бат эле түшпөстөн ал дээрлик 5 саатка чейин жогорку деңгээлди көрсөтүп тургандыгын байкап атабыз. Демек, муну жакшылап балдар менен графикти анализдеп, аны салыштырып, байкоо жүргүзүп алгандан кийин кийинки көңүлдү тексттеги берилген маалыматка бурабыз. Буга чейин Асан кайрылганда анын бутунда бир нече жума бою айыкпаган жара бар эле. Балдарга жөнөкөй суроо берсек болот. Мисалы, жара эмнеден улам айыкпайт? Эмнеден улам пайда болот? Албетте, графикте көрүнүп турганда Асандын канында канттын концентрациясы жогору болгондуктан биз биология предметинен билебиз, эгерде кант, глюкоза көп болгон болсо, анда албетте бул өз кезегинде ачык дагы болсо микробтордун көбүрөөк келишине, көбөйүшүнө, башкача айтканда, жаранын узак убакытка чейин бүтпөй тургандыгына алып келет. Демек, ошонун негизинде биз бул бейтап кант диабети менен ооруйт деген жыйынтык чыгарабыз. Ошол жыйынтыкка келүү үчүн биз эмне кылып атабыз? Бул компетенцияда өзү айтылып тургандай, илимий маалыматты биз талдап көрүп атабыз. Сын көз караш менен карап атабыз. Башкача айтканда, Денисак адам менен оорулуу адамды салыштырып,
аны чечмелеп түшүнгөнгө аракет жасап, кандайдыр бир изилдөөнүн негизинде биз жыйынтыкты иштеп чыгып атабыз. Демек, бул тапшырма экинчи компетенцияга негизделген. Ал эми азыр сиздер менен үчүнчү компетенцияга назарыбызды буруп көрөлү. Үчүнчү компетенция бул чечимдерди жана иш аракеттерди кабыл алуу үчүн илимий маалыматты изилдөө, баалоо жана колдонуу деп аталат. Буга карата төмөндөгүдөй тапшырма берилген. Төмөндө көрсөтүлгөн талаада кайсы үчөө казылып алынган отун катары белгилүү. Ал эми экинчи тапшырма кайсы үч энергия булагы кайра жаралуучу. Көрсөтүлгөн талаада көмүр, табигый газ, күн энергиясы, гидроэлектроэнергиясы, нефть, шамал энергиясы белгиленген. Анда биз ойлонуп көрөлүчү, кайсы үчөө казылып алынган отун катары белгилүү. Казылып алынган отун деген эмне? Булар узак убакыттар бою тирүү организмдер тарабынан пайда болуп, жер астында жатып, кийин казылып алынган отундар. Буларга кайсылар кирет? Табигый газ, көмүр жана нефть. Булар түгөнүүчү энергиянын булактары болуп саналат. Ал эми кайсы үчөө кайра жаралуучу энергиянын булагы? Башкача айтканда, ал кайра ордуна келип турат. Булар кайсылар? Күн энергиясы, гидроэлектроэнергиясы жана шамалдын энергиясы. Демек, биз муну аныктап, балдар менен чечмелеп алабыз. Андан соң Б-га көңүл бөлөлү. Бул жерде бир эле сүйлөм менен текст берилген. Пиза тапшырмаларында текст өтө кыска берилиши керек. Адатта биз пиза өңдүү тапшырмаларды түзгүбүз келип иштеп чыгып жаткан маалда эң идеалдуусу 2 сүйлөмгө бир тапшырма иштеп чыгуу. Бул жерде бир эле сүйлөм берилген, башкача айтканда балдардын көңүлүн бурдургусу келип жана туура чечим кабыл алуу үчүн бул сүйлөмдү дагы эске алгыла деген үмүттө тартууланган. Сүйлөм кандайча? Чоң айдоо жерлери бар өлкөлөр пальма майын өндүрүү үчүн майлуу пальма дарактарын өстүрө алышат. Демек, пальма дарагы өсөт дегенди билдирет. Андан кийин биз пальма майы менен мунай майын салыштырып көрөбүз. Кайра жаралуучу энергия булагы деген эмне? Деген суроо турат. Биз аны жогоруда айтып өттүк. Ал кайра калыбына келет, жаратылышта анын орду толукталып турат жана экологияга зыян келтирбейт. Экинчи суроо: кайсы май? Тагыраагы пальма майы же мунай майын салыштырган учурда кайсынысы күйгөндө атмосферадагы көмүр кычкыл газынын деңгээлин көтөрбөйт жана бул эмне үчүн деген суроо туулат. Албетте, буга чейин текст берилген, демек текстке дагы маани бергиле деп окуучуларга кайрылып коюшубуз керек. Андан кийин салыштырганда, мисалы пальма май алыш үчүн пальма дарактарын өстүрүшөт экен. Демек, өсүмдүк өсүп жаткан маалда фотосинтез процесси жүрөт. Фотосинтез үчүн көмүр кычкыл газы керектелет. Ал эми кайра пальма дарагынан пальма майын алып күйгүзгөн учурда көмүр кычкыл газы атмосферага бөлүнүп чыгат. Демек, фотосинтез процессинде көмүр кычкыл газы керектелсе, ал эми күйүү учурунда ал кайра бөлүнүп чыгат дагы жаратылыштагы табигый көмүр кычкыл газынын айланышы эле жүрүп жатат. Ошол себептен жаратылышка нефти же мунай майы сыяктуу зыяндуу орчундуу бир зыян келтирбейт. Ал эми мунай майы болсо миллиондогон, миңдеген жылдар бою жер алдында жатат жана ал күйгөн маалда көмүр кычкыл газын атмосферага бөлүп чыгарып, атмосферадагы көмүр кычкыл газынын санын жогорулатат. Жана бул келечекте мисалы парниктик эффектин күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Ошол себептен эгерде биз пальма майы менен мунай майын салыштырган учурда, албетте пальма майы алда канча жаратылышка да пайдалуу, экологиялык жактан таза деп алсак болот. Жана анын жандырмагын эмне үчүн деген суроого түшүндүрүп бердик. Эми биз сиздер менен азыр компетенцияга негизделген тапшырмаларды карап чыктык. Азыр контекстке негизделген тапшырмадан бирди карап өтөлү. Төмөндө тема коркунучтар деп аталат. Текст берилет. Текстте өрт болгон учурда пол менен сойлоп чыгуу сунушталат. Өрттөн чыккан түтүндүн бөлүкчөлөрү күчтүү ыңгайсыздык жаратып, дем алууну кыйындатат жана коопсуз жолду табуу жөндөмүбүздү азайтат деген текст берилип турат.
Андан кийин суроо берилет. Өрт учурунда полдо сойлоп жүрүү өзүбүздү коопсуз сактоого кантип жардам берет деген суроо туулат. Бул жерде атайын тексттер берилген. Текстте бош орундуктар болот. Ошол бош орундуктарга бала тилкечедеги ыңгайлуу же туура келген сөздү тандап коюшу керек. Конвекциялык агым аба, газ ысыганда пайда болот. Ысык аба түтүндү жогору жакка көтөрөт, ал эми муздак аба полго же ылдый түшөт. Ошентип полго жакын жактагы аба бизге жеңил дем алууга жардам берет. Биз түтүн менен азыраак дем алгандыктан эстен танып калуу тобокелдиги дагы төмөндөйт деген жооп болушу керек. Бул жерде балага түшүндүрүп берип жатканда адегенде сол тарабыбыздагы сүрөткө жакшылап назар салгыла деп айтышыбыз керек. Кыз жүргөлөп бара жатат жана үстүндө түтүндү көрүп турабыз. Жылуу аба бул жерде бизде түтүн болуп турат. Демек түтүндүн курамында ыш, көө, ис газы деген сыяктуу жана башка уулуу заттар бар. Демек алар ысык болгондуктан ысык аба кеңейет дагы жеңил болуп өйдөнү көтөрүлөт. Ал эми пол жакта муздагыраак аба тыгызыраак келет, оорураак болот да ылдый жакта болот. Демек биз жөргөлөп бара жатканда али аба ылдый жакка аралашып кете электе бизге дем алууга алдаганча жеңил болот. Бирок бул дагы чектелүү убакытта. Башкача айтканда бир чектелүү убакытта жөргөлөп чыгып кетиши керек. Эгерде ага үлгүрбөй калса, албетте бөлмөнүн ичинин баардыгын түтүн каптайт. Бирок бул убактылуу экендигин да балдарга айтышыбыз керек. Андан кийинки сүйлөмдө айтып атат, биз түтүн менен азыраак дем алгандыктан дейт, эстен танып калуу тобокелдиги дагы төмөндөйт деп атат. Биз төрт аяктап басып бара жаткандыктан биздин жыгылып калуу мүмкүнчүлүгүбүз да азайат. Мисалы, эки буттап баратканда башыбыз айланып жыгылышыбыз мүмкүн, буту колубуз сынышы мүмкүн. Ал эми төрт аяктап басканда бизде алдаганча тең салмактуулук сакталат туруктуу, жана жыгылып кетсек да кайра өйдө туруу оңой болот дегенди билдирет. Эстен танып калуу тобокелдиги дагы азыраак дегенди түшүндүрөт. Эгерде жакшылап көңүл бөлө турган болсок, бул жерде ушул эле сүйлөмдөрдө физика илими дагы, химия дагы, биология илими дагы камтылган. Мисалы, биринчи сүйлөмдө физика. Эгерде бала жылуу абанын, ысык абанын жеңил болоорун, жана ал жерде молекулалардын ортосундагы аралыктар кеңейер, жана жогору жакта болоорун, муздак аба төмөн жакта болоорун билген болсо, жөнөкөй эле жооп берет. Ал эми кийинки нерсе бул химияга байланыштуу. Кийинки сүйлөмдө себеби үстү жакта ыштын, көөнүн, зыяндуу заттардын болушу ылдый жакта болсо, ага салыштырмалуу дем алууга алдаганча жеңил газдардын болушу. Жана кийинкиси бул биологияга тийиштүү сүйлөм. Демек, өзүңүздөр байкагандай, бул жерде контекстке негизделген тапшырмада тапшырмалар тек гана баланын табигый билимин же табигый илимий сабаттуулугун текшерүүгө багытталган эмес, баланын жашоодогу түрдүү кырдаалдарда ийгиликтүү чыгып, коопсуз жашоого үйрөтүп жаткан тапшырмалар. Бул тапшырманын жардамы менен бала өрттөн кантип чыгуунун жана андан сабаттуу жол менен кантип чыгып кетүү жолдорун үйрөнүп жатат. Эми биз сиздер менен тапшырмалардын форматтарына кайрылалы. Тест тапшырмалары анкета түрүндө болот дагы, белгилүү бир көйгөйлөрдүн түшүндүрмөсү менен тапшырмалар берилет. Мен жогоруда аны атап өттүм. Булар ар кандай мүнөздөгү бир кыйынчылыктарды камтыган, бирден баштап 6га чейинки суроолордон турушу мүмкүн. Тесттик тапшырмалардын форматтары ачык, жабык, удаалаштыгын түзүү же болбосо дал келтирүү сыяктуу түрдүү форматта болот дедик. Окуучулар көпчүлүгү буларга эркин түрдө жооп берүүгө болжолдонгон суроолордон түзүлөт. Бул жерде окуучулардын табигый илимий сабаттуулуктары, деги эле математикалык, окурмандык сабаттуулуктарына арналган изилдөөлөр, жыйынтыктар кантип бааланат деген суроо туулушу мүмкүн. Тесттен өткөн ар бир окуучуга жана ар бир сабаттуулукка, табигый илимий сабаттуулук, окурмандык жана математикалык сабаттуулукка эл аралык 1000 балдык шкала боюнча бал берилет.
Ал эми ар бир топтогу тапшырмага дагы аткаруу үчүн ушундай балл берилет. 1000 балдык шкала төмөндөгүдөй мүнөздөмөгө ээ. Шкала боюнча орточо балл 500 болот дагы, ага стандарттык чектөө 100 балл кошулат. Ошондо бул изилдөөгө катышкан бардык өлкөлөрдөгү билим алуучулардын болжол менен 3дөн 2 бөлүгү 400дөн 600гө чейинки балл ала тургандыгын билдирет экен. PISA изилдөөлөрүндө функционалдык сабаттуулуктардын деңгээли 6 деңгээл менен бааланат. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген деңгээлдер. Бирок бул жерде биринчи деңгээл майда суп деңгээлдерге дагы бөлүнөт. Ушулардын ичинен мен экинчи деңгээлге токтолгум келип жатат. Экинчи деңгээлге туура келген билим жана көндүмдөргө ээ болгон окуучулар кандай тапшырмаларды аткарып, кандай өңүттөгү мүнөздөмөлөргө ээ болот. Мисалы, мындай балдар күнүмдүк кубулуштардын илимий жана илимий эмес түшүндүрмөлөрүн айырмалап билишет, жалпы илимий кубулуштарга жөнөкөй түшүндүрмөлөрдү бере алышат, жөнөкөй илимий изилдөөлөрдүн схемаларын баалай алышат, маалыматтын топтомдорун чечмедей алышат жана маалыматтардагы чектөөлөрдү аныктай алышат. Эпистемиологиялык билимдерди колдонуп, өлчөмдөрдөгү айырмачылыктарды түшүндүрө алышат. Илимий маселелер боюнча тийишелүү маалымат булактарын аныктап, бул булактардан алынган негизги аргументтерди жалпылай дагы алышат экен. Тажрыйба же илимий консенсус сыяктуу критерийлерге таянып, булактардын ишенимдүү экендигин аныктай алышат. Демек, ушундай мүнөздөмөлөргө, билим көндүмдөргө ээ болгон балдар экинчи деңгээл болуп эсептелинет. Экинчи деңгээлге эмне себептен кайрылып жатабыз? Себеби экинчи деңгээлден төмөн болгондуктун өзүнүн кесепеттери бар. Кандай кесепеттер десек, мисалы биринчиси жогорку билим алуу жана келечекте жогорку маян алуу жана кадыр барктуу жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү чектелет экен мындай балдардын. Ошол себептен PISA изилдөөлөрүндө окуучулар жок дегенде экинчи базалык деңгээлди көрсөтүшү маанилүү. Кыргызстан үчүн изилдөөнүн жыйынтыгынын мааниси эмнеде? Албетте, мен сөзүмдүн башында айттым, ар бир өлкө өзүнүн билим берүүсүн мониторинг жүргүзүп туруу үчүн жана билим берүүсүндөгү өзгөрүүлөр туура өңүттө кетип жатабы же анын жетишкендиги эмнеде же балким ал кемчиликтеби деген сыяктуу нерселерин билүү үчүн, тыянак чыгаруу үчүн сөзсүз түрдө PISA изилдөөлөрүнө катышып, жыл сайын PISA изилдөөлөрүнө катышкан өлкөлөрдүн саны арбып жатат. Ал эми Кыргызстан үчүн мааниси эмнеде? Албетте, ушундай эле максатта жана Кыргызстандагы окуучулардын функционалдык сабаттуулугунун деңгээлин баалоо менен башка өлкөлөрдүн билим берүү системасына карата эффективдүүлүгүн салыштыруу. Окутуунун эффективдүүлүгүнө жана жыйынтыктарына таасир этүүчү факторлорду баалоо, Кыргызстандын билим берүү системасын реформалоо үчүн сунуш жана стратегияны иштеп чыгуу. Убакыттын өтүшү менен Кыргызстандагы окуучулардын функционалдык сабаттуулугун өнүктүрүүдөгү өзгөрүүлөрдү байкоо болуп эсептелет. Мынакей, урматтуу эже агайлар, биз сиздер менен бүгүн PISA компетенцияларын калыптандыруу аркылуу окуучулардын илимий сабаттуулугун жогорулатуу деген теманын алкагында PISA деген эмне, PISA тапшырмаларынын мүнөздөлүшү, PISA тапшырмалары менен иштөө тууралуу сөз кылдык. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз.